ايوه برافو. Өмүр бою окуганды жана жазганды үйрөнгүсү келген Зубайда Абделал эми Египеттин Менуфия шаарында башталгыч класста окуп жатат. أنا كان نفسي أتعلم. Мен окугум келчү, бирок атам консервативдүү болгондуктан билим алышымды каалаган эмес. Окууга барайынчы деп көп суранчумун. Бирок ал кыздарга окуганга болбойт деп койчу. Инилериме гана билим алууга уруксаат берген. Ошентип 87 жашында мугалим менен үйдө окуганга мүмкүнчүлүк пайда болду. Бирок ал мектепке барууну суранып, үйдө окуудан баш тарткан. Ал жалгыз эмес, өкмөттүн демилгеси менен бир катар улгайган студенттер окуй баштады. وزارة التضامن بتهدف Социалдык тилектештик министрлиги 3 жылдын ичинде 1 миллион сабатсыз адамды окутууну максат кылууда. Биз билимдеп жанын өрөгөн Зубайда менен тааныштык. Анын жашына карата бир топ кооптунулар болгону менен министрлик аны кубаттады. Зубайда да тырышчак экен. 8 баланын энеси жана 13 баланын чоң энеси кыздарымдын жашоосу жакшыраак болсун деп, алардын билим алуусуна бүт күчүн жумшаган. Көп жылдар бою ал мектептин алдында буюм тайым сатып, аларга көз салып турган. أحلى ما أعلم الجاهل أعلمه. Мен билим албай калгандарга келгиле окугула деп айтам. Бирок адам окууга өзү кызыгышы керек. Бирөөнү оку деп мажбур кыла албайсың. كذاب ثمود بتقواها إذا بعث أشقاها. Ушундай жашка келип, эми эч нерсе тоскоолдук кылбас деген Зубайда окуусун улантууну пландоодо. Билим бул шамчырак демекчи, башкалар да анын жолун жолдошун каалайт.